Assalamu алейкум достор. Бүгүнкү сабагыбыз анализ талдоо, кошумча инструменттерди колдонуу, будильник жана ар кандай индикаторлор инструменттерин колдонуу, стакан объемдор менен кантип иштөө керек, ушул боюнча сабактарыбыз болот. Биздин биринчи инструментибиз бул деген Crypto Price Alert деп коет. Бул будильник. Бул дүйнөдө бир гана ушул жакшы приложение бар. Бул только Android приложенияларга гана көчөт. iPhone'дорго көчпөйт. Мына мисалы меникин карап көрсөңөр, менде уже будильник боюнча мына кээ бир токентерге коюлган. Биз жаңы ачыш үчүн мына могу жерде Add Alert деген кнопка турат ылдый жанында, плюс ошону басабыз. Баскандан кийин мына ушундай баракча ачылат. Бул жерден биринчи үстүдөгү тизмени туура коюп алышыбыз керек. Бул жерде курсорду бассак, бизге деген тизмелер чыгат. Бул жерде биз Binance'ты тандайбыз. Binance дагы бар, Bybit, KuCoin, FTX, Bitpar бар. Бизге Binance керек. Binance'ты коюп алабыз дагы. Кийинки экинчи катарга бул жерге биз деген криптовалютанын атын жазабыз. Кайсы криптовалютага биз койгубуз келип атса. Мына мисалы азыр ADA Cardano'ны тандайын. Бул жерден сөзсүз түрдө ADA USDT дегенди коюшубуз керек. Кийинкисинде мына бул жерге чыгып калыш керек, эмнени тандап алган болсок. Бул жерде болсо өзүнүн азыркы баасы көрүнүп турат. Азыркы учурдагы баасы. Ылдый жагындагы катарда мына могул үстүнкүсүнө биз деген азыркы баадан өйдөрөөк баага коюп коюшубуз керек. То есть ошол баага жеткенден кийин бизге чырылдап будильник айтып бериш керек. Мына мисалы азыр мен 45 деп коюп коеюн, азыркы баасы 44 экен, мен 45ке жеткенден кийин звонок болуп, мага чырылдап белги бер деп коюп коеюн. Ылдыйкысына болсо азыркы баадан ылдыйкысын коебуз. Ошондо 43 деп коюп койсок болот. Ошондо 45ке өйдө чыкса 45тен чырылдайт, ылдый түшсө 43төн чырылдап бизге белги берет. Болду, кийинки бул Set Alert деген бизге пока кереги жок. Бизге Alarm деген керек мына. Ушул жерге белги коюп коюшубуз керек дагы. И үстүнкү мына могу жердеги турган белгини сохранить кылып басып коебуз. Мына бул жерге коюлгандан кийин үстү жагындагы мына үстүнкү птичка деп коет, ошону басып сохранить этип коебуз. И биздин мына тизмеге кошулуп калды. Үстүнөн көрсөк болот. Мына ADA Cardano'ны биз будильник кылып коюп алдык. Абдан жакшы инструмент. Мына мондой өчүп калган кездерде иштебейт. Сөзсүз түрдө күйүк болуш керек. Керек болсо кайра ушул жерде эле басып туруп настройкалап алсак болот. Мисалы мен мына азыр биткоин боюнча көргөзөйүн силерге. Мына меники BTS биткоин турат. Кнопканы бассак ачылат. Ачылгандан кийин текшерсек болот. Мына Binance деп турат, BTS деп турат, USDT менен баасы турат. Өйдөнкү баасын 20.200 коюп койгом, ылдыйкысын 18.700 коюп койгом. Тичкасы турат. Бардыгы тең жайында. Эми бул бизге сен уктап калган кездерде или бошобой турган кездерде бизге кадимкидей эле чырылдап баасы ушунчага жетти деп бул бизге белги берип турат. Мына үстүнкү могул жердеги 3 кнопканы бассак еще настройка кылып алсак. Мына setting деген бул настройка деген сөз. Ушул settingти тандайбыз дагы. И бир сыра настройкалап алсак болот. Мына Alarm volume деген бул үнүн мынтип асайтып коюп койсоңор болот или чоңойтуп коюп алсаңар болот. Ылдыйкы sleep time деген бизге кереги жок. Үстүндөгү Alarm sound деген бул ошол жерден музыкаларды тандап алсаңар болот. Кааласаңар каалаган музыканы угуп көрүп, бир сыра кулагыңарга жагымдуу музыкадан бирөөсүн коюп алсаңар болот. Болду, ушинтип ушул будильникти сөзсүз түрдө колдонуш керек. Бул абдан жакшы эме болуп эсептелет. Мына настройкада дагы бир жолу мына Dark Light Mode деген бар. Бул кара түстүү кылып алам десеңер, фонун кара кылып алам десеңер болот, или ак түстүү кылып алсаңар болот. Бул будильниктин эң жакшы ыңгайлуу жери ушул силер алаксып калган кездерде или кечке эле графиканы карап отура бербей, ушул будильникке коюп алсаңар силерге кадимкидей жардамчы катары колдонот. Мен дагы абдан колдоном, сунуштайм силерге. Негизи любой трейдерде ушундай жардамчы инструменттер болуш. Мына өйдөнү көздөй 20.200кө жеткенде бизге чырылдап көргөзүп берет. Или ылдыйды көздөй настройкалап алсаңар 18.200кө жеткенде дагы чырылдап бизге кадимкидей белги берип, жардам берип турат бизге. Ушул абдан ыңгайлуу инструмент.
Экинчи инструментибиз бул fair and great, бул индикатор страха и жадности деп коет. Коркуу сезимдери балыктар деген бул трейдерлер достор. Старт дегенди басабыз, иштеп баштайт. И спидометр катары мына көрсөк болот. Буну экиге бөлүп алсак, мисалы мына 100% показатель менен көрсөтөт. Мына 50ден ортосунан бөлүп алсак, бул тарабы, кызыл тарабы деген бул коркуу сезими болуп эсептелет. Оң тарабы болсо бул соодага умтулуу сезимдер болуп эсептелет. Жашыл, кызыл. Андан сырткары бул индикаторду биз 4кө бөлүп алып иштесек болот. Мына туурасынан чийип алып туруп, 0дон 25ке чейин или 50ге чейин ар кандай болуп бөлүнөт. Мына ортосун бөлдүк дагы и кайра туурасынан бөлүп алып туруп 4кө бөлүп алып иштейбиз. 20дан 0ге чейин бул деген өтө коркуу сезимде. Бул жерге жеткенде сөзсүз түрдө кайра лонг болот. Ортодо жүргөндө бул арс аракеттер, кимиси маанайына жараша соода кылат. Бул жерде, например, 100%ке, 90%ке жетсе, сөзсүз түрдө кайра шорт болот. Бул ушундай индикатор катары колдоносуңар. Ылдый жагын көрсөк, мына азыркы учурда 23, кечээ күнү 21 болгон, наркы жумада 34, лонг кестерде 34 жүргөнбүз. Ушуларды көрсөк болот. Дагы графика катары дагы кээ бир трейдерлер муну толкун катары колдонуп дагы иштешет. Ал жагын дагы байкап көрсөңөр болот. Бул үчүнчү катары көп деле кереги жок бизге. Мына достор, ушул индикатордагы балыктардын маанайын, настроениясын көргөзүп турган инструмент. Кийинки инструментибиз бул крипто bubbles деп коет. Бул крипто шариктер деп түшүнсөк болот. Бул жерде мына ачып көрсөңөр, ушундай ар бир токендердин аты да жазылуу, шаригинин көлөмү боюнча, мисалы мына STX чоңураак экен, LDO чоңураак экен. Бул 5 мүнөттүк таймфрейм менен көргөзүп атат бизге. Ушул шариктердин көлөмүнөн көрсөк болот, өсүп атат же ылдый түшүп атат деп түшүнүп, ушуну жардамчы катары колдонсок болот. Могу үстү жагындагы көк сызыкты көрдүңөрбү? Ошол деген ылдый биякты көстөө жылып барып туруп аягына жеткен кезде ар бир минутада ушинтип жаңырып турат. Ар бир 5 мүнөттүк таймфреймди или 1 сааттыкты, бир жумалыктарды ушул жерге жеткенден кийин жаңырып берет. Токенди андан сырткары ачып карасак, бул жерден көрсөк болот, маалымат көрсөк болот. Мына Binance биржада бар экен, KuCoin да бар экен, графикасын бир сыра көрсөк болот. Каякты көсдөй өсүп атат же түшүп атат деген подсказкаларды мындай жардам катары көргөзүп турат. Мына мисалы биткоинди дагы ачып карап көрөлү. Мына биткоинди дагы эле ушул жерден бир сыра көрсөңөр болот. Бул шариктерди именно кайсы токен катуу өсүп атыптыр, кайсы маалда өсүп атыптыр, ушул боюнча жардам катары колдонсок болот. Мына 1 сааттыгы менен карасак, кайсы токендер 1 саат мурун өсүп аткан, бир жумадан карасак, мына кызыл өңдүү болуп аткан. Бул базардын маанайын көргөзө турган инструмент. Кийинки жардамчы инструменттер бул Telegramдагы каналдар. Мисалы мына Wally Alert деген, мына ссылкасы ушул жерде, ылдый жагына да закрепке да жазып коёмун, бир сыра көрүп алсаңар болот. Бул жерде базарга кирип аткан жана чыгып аткан токендердин объемдорун көрсөк болот. Мисалы мына 67.400.000 USDT Binance биржага кирген деп бул жерде жазылып атат 21-сентябрда саат 1-де. Binance деп жазылып турат. Ылдый жагында кайсы биржа жазылып турса, ошолор мына FTX-ке киргени бар экен, Bitstamp-ка киргендери бар. Бул жерден кайсы учурда көп көлөмдөгү токендер или биткоин кирген кестери, мисалы мына бул жерде көрсөңөр, мына эфир кирген экен 37.840 деген 52 миллион доллардын баасы мына ушул жерден базарга кирген деп эсеп. Мисалы чоң көлөмдөгү токендер базарга киргенде, например, эфир или биткоиндар кирген кезде сөзсүз түрдө базардын баасы ылдый түшүп кетет. Эгер USDTден чоң көлөм кирип атса, бул наоборот базарды өйдөнү көздөй көтөрүүгө кадамдарды деп түшүнсөк болот. Мына мисалы бул жерден дагы бир көлөмдү көрсөк болот. Мына 250.000 эфир базарга, Binance базарга кирген. То есть ушул кезде сөзсүз түрдө базардын баасы ылдый түшүү болгон. Анткени достор, сатуучулар абдан көп болуп кетти деп түшүнсөк болот. Кийинки инструментибиз мына Binance Futures Liquidations. Бул жерде ссылкасын көрсөңөр болот. Бул Binance биржадагы именно фьючерсте ликвидация болгондордун көлөмүн көргөзөт.
мына 21 сентябрда мына сааты боюнча кайсы маалда келип атканын байкашыңар керек. Мына акыркысы саат 1:20 өткөндө болуптур. Эфирден ликвидация 59.000 акчага 1352 кезинде шорттогуларды ликвидация болгон. 1352 кезинде. Жашыл болгон кезде, жашыл значок чыкканда деген анда шорттор ликвидация болду. Кызыл значок чыкса, значит лонгтор ликвидация болду деп түшүнөсүңөр. Ушул тизме боюнча мына даже биткоиндун дагы көрсөңөр болот. 18797де лонгторду ликвидация болгон 338.000 долларга. Бул тизме боюнча ушул карап алып туруп, кайсы маалдарда каякты көздөй базар кетип, канча адам ликвидация болуп атканын көрсөңөр болот. Ликвидация болгондордун акчасы бир бөлүгү Binance биржага кетет комиссия катары, а көпчүлүк бөлүгү болсо бул башка трейдерлерге таратылат. Андан кийинки каналыбыз бул Pumps and Dumps каналы. Ссылкасы мына бул жерден көрсөңөр болот. Бардык ссылкалардын баарын ылдый жакка мен бекитип коёмун. Бул каналда биз деген өйдөнүү жана ылдыйдуу көздөй секиртүү болуп аткандарды көрсөк болот. Көбүнчөсү искусственный секирүүлөр болот, атайлап жазылат. Мына саат боюнча 23:40 именно ушул токен ылдыйдуу көздөй дамп болгон. Дамп деген ылдый түшүүсү, а pump дегени бул өйдө көтөрүлүш. Мына бул жерден памптар болгондорду көрсөк болот. Мына EOS токени өйдөнүү көздөй секирген. Ушулар боюнча дагы ошол секирип аткан кезде убактысы дал келип калган кездерде памп болуп аткан же дамп болуп аткан токендерге кошулуп кетсеңер болот. Сөзсүз түрдө баасын карап алып туруп, анан кийин кошулуп жүрүшүңөр керек. Кечигип калбадымбы же убагында кирип атамбы деп дагы ушунусун сөзсүз түрдө убактысын, анан баасын карап коюп турушуңар керек. Бул кээде ушул чоң куюлуулар болгон кезде, биткоин агып баштаган кездерде болгон токендин баары тең артынан жөнөйт да, ошол кездерде дагы памп жана дампка болуп атат деп дагы белги келип турат. Мисалы мына могул тизмени карап көргүлө. Бул жерде 19 сентябрда биткоин ылдыйдуу көздөр куюлган кезде болгон альткоиндун баары тең артынан ээрчип, баары тең ылдыйдуу көздөй түшкөн. Ушул тизмени көрсөк болот. Мына баардыгы тең дамп. Так эле ошондой памп болуп атканда дагы жалпылап альткоиндун баары тең биткоиндун артынан ээрчип памп болуп калышат, кээде дамп болуп калышат. Бул жерде болгон белгилер менен абдан абайлап киришиңер керек. Сөзсүз түрдө сааттын, убактысын жана бааларын салыштырып алып туруп анан киргенге аракет кылгыла. Негизгиси ошол дамп бүтүп, кайра артты көздөй кайрылганда или памп бүтүп, артты көздөй кайрылганда киргениңер туура болот. Кийинки канал бул деген Trade Position. Мунун да ссылкасын жүктөп коёмун. Бул жерде Binance биржанын топовый трейдерлер, ошол Binance биржада фьючерсте соода кылгандардын топовый трейдерлердин позицияларын көрсөк болот. Мисалы, бул жерде дүйнөлүк Кытай трейдерлери бар, топовый бирде турган, американский трейдерлер бар. Ошолордун кандай позицияны ачып атканын, канчадан кирип атканын, канча прибыль көрүп атканын көрүп, ушулардын артынан дагы кайталап дагы байкап көрсөңөр болот. Мисалы мына Teacher 10,000 деген топовый трейдер, мына атын окусак болот. Бул XRP Ripple'га кирген экен, мына шортко кириптир. Бул жерде биз маржасын көрсөк болот, канча маржа менен киргенин, канча баада киргенин көрсөк болот. Мисалы мына маржасы 20.386 USDT, азыркы учурда бул просадкада отурган экен. Пока убыток деп айтууга болбойт, просадкада турат, бара-бара может кайра чыгып кетиши мүмкүн. Кийинки эле дагы бир топовый трейдер, бул дагы XRP Ripple'га ачкан экен, long on плечо менен, маржасы $342. Булар эми топовый трейдер болуп аткандан кийин булардагы билгени бар, ошон үчүн кандай иштеп аткандарын бир сыра байкап карап турсаңар болот. Мына жана Teacher 10,000'дин бир крупный сделкасы бар экен, мына позициясы Лунага шорт ачкан экен, BUSD стейблкоин менен. Мына маржасы $55.990, а прибыли болсо $80.792 пайда тапкан экен. Мына ушинтип бир сыра көрүп алсак.
болот. Кийинки колдоно турган инструментибиз бул Binance биржанын приложениясында рынок дегенди ачабыз дагы. Мына бул жерде биз билебиз спотовый жана фьючерсный базарыбыз бар. Ушул жерден спотовый жагын тандап биткоинди ачабыз. Биткоинди ачкандан кийин мына графикасынын ылдый жагында бизде торговые данные деген бөлүм бар. Ушул жерди ачып карасаңар, ушул жерде акчалардын кириши, чыгышы, канча позициялар шортто, лонгто дегендерди көрсөк, мына таймфрейм боюнча дагы 15 мүнөттүк, 1 күндүк инфографика деп коет. Ошол боюнча дагы мына канча шорт ачылып атат, канча лонг ачылып атат, канча акчага дегенди көрсөк болот. Бул жерде эң маанилүүсү мына силер всего деген жерди карашыңар керек. Анан мына акыркы таблицаны карап көрсөк, мына шорт менен лонгтордун айырмасы боюнча биздики сатып аткандардын көлөмү көбүрөөк болуп атат. То есть базарды ылдыйдуу кубалап атышат. Большие поступления деген жери бул биткоиндун канча көлөмү кирип чыгып атканын көрсөк болот. Мына мисалы 1600 чыгып кеткен базардан 1900 кайра кирген. Бул жерде уже чоңураак көлөм кирген, мына 3000 биткоин кирген. Андан кийинкилери уже майда болуп, азыр бүтүү сезиминде турабыз деп эсептейбиз. Поступление средств дегенде бул акчалардын жалпы кириши, мына графика боюнча дагы карап көрсөк, азырынча азыраак кирип атат деп түшүнсөк болот. Бул таблица 24 саат, то есть 1 күндүн ичинде болгон тарыхты көрсөтөт. Андан сырткары биз мына фьючерсти дагы ачабыз. Фьючерсти ошол эле биткоинди ачабыз, ошол эле графиканы ачабыз дагы. Бунда дагы ылдый жагында торговые данные деген жагына киребиз. Бул жерде толугу менен фьючерстеги кандай кыймыл болуп атканын көрсөк болот. Открытый интерес дегени бул баягы кызыгуусу, жанагы биздин сентимент деп коет. Бул сентимент боюнча да кийин силерге сабак болот. Ушул жерде биздин трейдерлердин эмеси, настроениясы, кандай позицияларга көбүрөөк кирип атат, чыгып атат дегенсин да көрсөк болот. Соотношение дегени бул лонг менен шортторду салыштырып бул жерден көрсөк болот. Кайсы позицияга көбүрөөк көлөм кирип атканын көрсөк болот. Бул жерде болсо биз объем покупки продажи тейкеров дегени бул тейкерлер рыночный ордер менен киргендер. Мейкерлер болсо ал лимитный ордер менен киргендерди айтабыз. Бул жерде биз мына тейкерлердин кыймылын көрсөк болот. Мына 5 мүнөт кечирээк келет, бирок кантсе дагы бул кичине жардамы көбүрөөк тиет ушул графиканын. Мына тейкерлер деген именно рыночный ордер менен кирип аткандардын көлөмүн мына акыркы показатель боюнча көрсөк, саат 1:50 өткөндө шортко киргендердин көлөмү көбүрөөк. Мына азыр бул жердин басып силерге көргөзөйүн. Мына бул жерди басып койсоңор көргөзөт. Мына объем продажи тейкеров деген, то есть бул шортко кирип аткандар, сатып аткандардын көлөмү 1.841.000 биткоин сатыкка чыгып атат, сатып алуучулардын көлөмү 1.400.000, то есть сатуучулардын үстөмдүгүн көрсөк болот. Ошого жараша базардын баасы дагы ылдый түшүп шорт болуп атканын түшүнсөк болот. Бул тейкерлердин канча алып атканын мына могу сделки деген рубрикадан көрсөк болот, бирок муну абдан карап туруш абдан татаалыраак, анткени абдан бат кыймылдайт. Ошон үчүн мына количество USDT деп бул жерде канча доллар кирип атканын көрсөңөр болот. Именно рыночный ордер менен кирип аткандарды ушул сделкадан көрөбүз. Лимитный ордер менен иштегендердин баары мына книга деген жерди баягы биздин өзүбүздүн стакандан көрсөк болот. Мону тик деп коет, ушул курсор боюнча басып туруп эң ылдыйкысына коюп алганыңар туура болот. Анткени бул ар бир жүздүктү көргөзөт дегеним да. Стакандан сатып алуучуларды карасак, мына 19.000, 18.900, 18.800 деп мына ар бир жүздүктү көргөзөт бизге. Көрдүңөрбү? И продажа жагындагы эле так эле ошондой. Ар бир жүздүктү караган жакшы. Мына могу жашыл жагы деген булар биздики сатып алуучулар, өйдө лонгко коюп атышат баары тең. Бул кызыл жагы болсо, бул сатуучулар. Булар шортко коюучулар. Кайсыл жагы үстөмдүк болсо, ошол жагы базарды кыймылдатып баштайт өздөрүнүн тарабына.
Кайсы баада чоң көлөм турганын аныкташ үчүн мына биз деген биринчи чоңураак көлөмдү тандайбыз дагы. Мына 37 миллион турганын салыштырабыз башка көлөмдөр менен карасак мына чоңураак, туурабы? Ошон үчүн ушул 18.900 значит чоң көлөм турат. Продажа жагын карап көрсөк, мына 19.200 40 миллион турат. Башка позицияларга салыштырмалуу бул жердеги чоңураак көлөм көрсөк болот. Эми ушул 19.200'тү биз графикадан ушул чоң көлөм турган жерди графикадан таап туруп, ошол жерге биз деген уровень сопротивления чийишибиз керек. Мына мисалы азыр карайлы, азыркы баасы 19.000 жүрөт. Биз болсо 19.200'тү табышыбыз керек. Мына 19.200'тү карайбыз. Ушул жерди биз уровень сопротивления потолок деп белгилесек болот. Ага чейин деле чийип алган уровеньди кайра стакан менен тастыктап, чоң көлөм турган жерди свечалар барып, мына могул жерди биз уровень сопротивления деп белгилейбиз. Ушул жерди көлөм чоң турган үчүн көбүрөөк трейдерлер бул жерге лимитный ордерди шортко ачып койгон үчүн ушул жерде уровень чоң болуп калган дагы мына кайрылып атат. Кийинкиси дагы барат дагы ошол жерди теше албай, чоң көлөмдү жей албай артты көздөй кайрылат. Мурдакы сабактарда айткандай, мына свечалардын кайрылганын 2 же 3 жолу кайрылган жерин биз уровень деп уже тастыктай берсек болот. Тастыктап чийип алсак болот. Мына так эле ошондой эле кайра ылдый жакты дагы байкайлы. Мына 18.900'тү азыр дагы аныктайбыз. Бул эми майда уровень сопротивлениялар деп эсептейбиз. Негизи чоң глобальный уровень сопротивления поддержкалар дагы болот. Меники мына могу кызыл болуп үстүндө чийилип турган ал уровень чоң уровень глобальное сопротивление деп эсептейбиз. Азыркы мына 18.900'тү таптык. Бул жерден да свечанын көрдүңөрбү? Башында кайрылган жери бар. То есть үстүнөн дагы кайрылса, алдынан дагы кайрылган жерди биз уровень деп эсептей беришибиз керек. Анткени буга чейин уровень сопротивление болуп турган жерди эгер тешип кетсе, ал кайра уровень поддержка болуп айланып калат. Мына азыр ушул экөөнү чийип алдык дагы, свечалардын кыймылын болжолдосок болот. Ушул жерден ушундай болуп кыймылдайт. Эгер рыночный менен көбүрөөк бирөөлөр кирип кетсе, ошол уровеньди тешип биз деген андан дагы ылдый түшүп кетишибиз мүмкүн. Биз болсо үстүңкү эле кичинекей толкундарды кармаш үчүн моундай жерлерден кирип кайра чыгып, кыска позицияларды ачып, жаап тура берсек болот. Бул стакандардагы турган көлөмдөргө дагы 100% ишене бергенге болбойт. Анткени бул лимитный ордер менен ачып алышып тургандарды бир эле чоң кит рыночный ордер менен кирип болгон уровеньдин баарын тең тешип салышы мүмкүн. Ошон үчүн абайлап иштешибиз керек. Бирок ушул лимитный ордердеги турган стакандар где-то 60-70%-терде иштейт. Ошол чоң көлөмдөргө таянып, шорт жана лонгторду ошол кездерде уровеньдерге таянып туура ачканды аракет кылсак болот. Мына бул жерде глобальный мен айтып аткан жана чоң уровеньди тешиш үчүн деген бул 3-4 жолу сүзгүлөп, ошол жердеги турган чоң объемду мына 3-4 жолу сүзгүлөп отуруп, ошол миллиондогон объемду азайтып отуруп, анан кийин бир маалда анан тешип кетет мындай болуп. Эгерде бул уровеньди теше албай калып, объемду жей албай калса, анда артты көздөй кайрылып кетет, шорттордун үстөмдүгү болуп, ылдыйкы уровень поддержкага чейин жетип кетиши мүмкүн. Үстүңкү потолокту дагы 2-3 жолу сүзгүлөгөндөй эле бул ылдыйкы зона поддержканы дагы, фундаментти дагы минимумду коебуз. Минимумду дагы сөзсүз түрдө 2-3 жолу сүзгүлөйт. Анткени эки жакты тең бирдей аракет кылган учурлар болот. Биз деген уровень поддержканы таап алдык дейли. Уровень сопротивлениянын экөөнүн кесилишкен жери болуп бизге фигуралардын түзүлүшүн пайда кылат. Биз ошол треугольниктин ичинде толугу менен бурчуна чейин барып туруп, же өйдө, же ылдыйды көздөй сөзсүз түрдө пробитие болот. Бул көлөмгө жараша болот ошонун баары. Мына достор, ушул сабактарда көрсөтүлгөн жолдорду кайталап, шашпай, аз-аздан соода кылып, аракет кыла берсеңер эле ийгиликке жетесиңер. Жаңы колдонуучуларды болсо, криптотрейдер болуп, кошумча акча табуу жолдорун үйрөнүп алыңыздар деп чакырып кетемин. Биздин Telegram каналга кошулсаңыздар, практикалык сабактарыбыз бар. Биргелешип команда болуп чогуу иштей беребиз. Келгиле, кошулгула, крипто тармактагы кошумча акча табуу жолдорун үйрөнүп алыңыздар.